Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Кыштын суук күндөрүндө ысык шорпо ичип отурсаң кандай сонун Келиңиздер, бүгүн аябагандай даамдуу жана тез даярдалуучу суюк тамактардын бирин жасайбыз. Мүмкүн кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат. Казанга өсүмдүк майын куюп, бул жерде болжол менен 70 мл ысыгандан кийин 2 даана пиязды кууруп алабыз. Баардык жашылчаларды 1-1,5 мүнөттөн күчтүү отто кууруп алсак болот. 1 даана союз кошобуз. Союзду дагы бир аз убакыт кууруп, андан кийин мен өзүм кышкыга даярдап алган калемпирмен кошуп жатам. 2 даана калемпирди майда туурап, жакшылап аралаштырып, бир аз куурулгандан кийин 1 аш кашык лапиза же болбосо томат пастасынан деле кошсок болот. Жакшылап аралаштырып, 2 тиште сарымсак менен бир аз сельдерейди туурап кошобуз дагы. Көп убакыт кууруганга болбойт. Жөн гана жакшылап аралаштырып, андан кийин муздак суу куябыз. Алгач бир аз суу кайнап чыккандан кийин үстүнө кайнаган суудан толуктап койсок тезирээк болот. Болжол менен 2,5-3 литрдей куюлду. Шорпобуз кайнап чыгаары менен эле 4-5 даана картошканы майда чарчы туурап кошобуз. Жана картошка менен чогуу эле фрикаделькилерди кошобуз. Болжол менен 300 граммдай. Бардыгын салып, эми татымалдардан жарым аш кашыктай туз, ошондой эле овощная приправадан мен 1 аш кашык коштум. Өзүңүзгө жаккан татымалдарды кошо берсеңиз болот. Мурч, калемпир сыяктуу. Бардыгын жакшылап аралаштырып, эми 15-20 мүнөттөй жай отто, ортоңку отто кайнатып, картошкаларыбызды бышырып алабыз. Картошка бышкандан кийин этибиз деле чогуу эле бышат. Майда фунчозанын жарымын кошсок жетиштүү болот. Эгер коюураак болсун десеңиз, 1 фунчозаны деле кошсоңуз болот. 1-2 тиште сарымсакты жана укроп же болбосо петрушкадан кошуп, 1 аш кашык соя соусунан куябыз да отту өчүрүп, капкагын жаап 5-6 мүнөт тыныктырып койсок фунчозабыз даяр болуп калат. Фунчозаны тандаганда да өзүңүз билген, ишенимдүү жакшысын алганыңыз оң болот. Анткени кээ бир фунчозалардын өзүнүн бир даамы, жыты болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ичкерээк, тез даяр болгон, жыты жок фунчозадан алып кошуп, бышкандан кийин бычак менен кескилеп майдалап алабыз дагы. Андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ушундай жол менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу жана тез даяр болот. Болжол менен 45 мүнөттө даяр болуп калат. Мен дагы видеого тартып жатып 1 саатка узарып кетти. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап, эгер жакса лайк басып, каналыма катталып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.